Министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров Министрлер кабинетинин жана Бириккен Улуттар уюмунун стратегиялык координациялык комитетинин биринчи отурумуна катышты. Министрлер кабинети атамекендик экономиканын өсүү темпи боюнча алдыга амбициялуу, бирок чындап ишке ашырыла тургандай максаттарды коюп жатат. 2022 жылдын жыйынтыгы боюнча өлкөнүн ички дүң продукциясы алдын ала статистикалык маалыматтар боюнча 919,4 миллиард сомду түзүп, реалдуу өсүү темпи 107% түздү деп белгиледи Акылбек Жапаров. Ал ушундай эле иштелип чыккан документтер президент белгилеген өлкөдө жүргүзүп жаткан масштабтуу экономикалык реформалардын алкагында актуалдуу экенин кошумчалады. Өз кезегинде БУнун Кыргызстандагы туруктуу координатору Антия Греве кызматташтыктын жаңы 5 жылдык алкагы БУну реформалоо процессиндеги маанилүү кадам болуп санала тургандыгын, анда улуттук өнүгүүнүн артыкчылыктарына жана 2030 жылга чейин туруктуу өнүгүүнүн күн тартибине жетишүү үчүн кызыктар тараптардын кеңири чөйрөсү менен өнөктөштүккө өзгөчө басым жасалаарын белгиледи. Талкуунун жыйынтыгында 2023-2024 жылдарга биргелешкен иш пландарынын программасын бекитүү чечими кабыл алынды.